Силер кыргыз тилиндеги грамматикалык темаларды бир катар өздөштүрүп калдыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда дагы фонетика жөнүндө сүйлөшөбүз. Фонетика деген эмне? 5-класстан баштап эле биз фонетиканын элементтерине кайрылабыз. Фонетика силер ойлогондой татаал эмес. Келгиле анда фонетиканы чогуу үйрөнөлү. Фонетика грек тилинен алынган, бизче үн дегенди түшүндүрөт. Фонетика тилдеги тыбыштар жөнүндөгү илим. Фонетикадан тилдеги тыбыштардын толук курамы атайын изилдөөлөр көрсөткөндөй ондогон эмес, жүздөгөн тыбыштарды ичине камтыйт. Ар бир тыбыштын акустикалык жана артикуляциялык касиеттери, тилдеги окшош тыбыштардын өзөгүн түзгөн фонемалардын толук курамы, ар бир фонеманын ажыратуу белгилеринин толук курамы, тилдеги фонологиялык оппозициялардын түрлөрү жана толук курамы, көп варианттуулуктун булактары, үндөштүк, сингармонизм, окшошу, окшошпу, ассимиляция, диссимиляция, аккомодация кубулушу, редукция кубулушу, протеза, элизия, синкопа, эпитеза, эпинтеза, апокопа, метатеза, муун, басым, муунак, интонация жана интонема, алфавит, графика, орфография, орфоэпия, транскрипция жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Фонетиканын аспектилери. Кептеги тыбыштар өтө татаал кубулуш. Анткени кебибиздеги ар бир тыбыш бир эле мезгилде акустикалык, анатомиялык, физиологиялык жана тилдик факт болуп эсептелет. Ошондуктан тыбыштар акустикалык, анатомиялык, физиологиялык жана лингвистикалык аспектиде изилденет. Фонетиканын акустикалык аспектиси 3кө бөлүнөт. Фонетиканын акустикалык аспектиси, фонетиканын анатомия физиологиялык аспектиси, фонетиканын лингвистикалык аспектиси. Фонетиканын акустикалык аспектиси. Акустика бул грек тилинен алынган, бизче уу дегенди түшүндүрөт. Акустикалык жактан алганда үн кандайдыр бир чөйрөдө кайсы бир кыймылдагы нерсенин таасиринин күчү аркылуу заттан чыккан толкундун кулак аркылуу кабыл алууга мүмкүн болгон термелүүсү. Термелген зат аба толкунун пайда кылат, андан үн жаралат. Абасыз мейкиндикте үн пайда болбойт. Тыбыштар акустикалык жактан бийиктиги, күчү, созулушу жана тембри боюнча мүнөздөлөт. Үндүн бийиктиги термелүүнүн жыштыгына байланыштуу. Убакыт бирдигинде термелүү канчалык жыш болсо, үн ошончолук пас чыгат. Тыбыштын бийиктиги герц менен ченелет. Адамдын кулагы 16дан 20 миңге чейинки герцти уга алат. Фонетиканын анатомия физиологиялык аспектиси. Адамдарда жалаң гана тыбыштарды жасоо процессин жүзөгө ашырган атайын органдар жок. Ал эми сүйлөө органдары деп аталган тил, тиш, өпкө жана башкалар адамдын жашоосуна тийиштүү биологиялык кызмат аткарат. Ошол эле учурда бул органдар кошумча тыбыш жасоо кызматында аткарат. Ошондуктан сүйлөө органдарынын түзүлүшүн, тыбыш жасоодо аткарган кызматын анатомия, физиология менен тыгыз байланышта изилдөө милдети коюлган. Бул маселелер фонетиканын анатомия, физиологиялык аспектисинде каралат. Фонетиканын лингвистикалык аспектиси. Бул аспектиде тыбыштардын тилдик бирдик катары кызматы, башка бирдиктер менен карым-катышы, адамдар ортосундагы коммуникация процессинде аткарган ролу текшерилет. Ошондуктан лингвистикалык аспектини функционалдык аспекти деп атоого болот. Тыбыштарды жасоого катышкан органдарыбыз сүйлөө органдары деп аталат. Сүйлөө органдарына дем алуу органдары, үн түйүндөр көңдөйү, борбордук нерв системасы кирет. Кыргыз тилинин тарыхына кайрыла турган болсок, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили түрк тилдеринин курамына, анын ичинен кыргыз кыпчак тобуна кирет. 11-кылымдан тартып 1928 жылга чейин араб тамгасында болдук. 1928 жылдан 40 жылга чейин латын тамгасында, 41 жылдан ушул күнгө чейин кириллица тамгасындабыз. Достор, силер көрүп турган бул кыргыз элинин алгачкы тамгалары.
кыргыз тилинин тыбыштык түзүлүшүн, грамматикалык курулушун, сөздүк курамын иликтеп, атайын окуу китептерин басмадан чыгарган алгачкы автор, алгачкы окумуштуу деп баарыбыз Касым Тыныстановду билебиз. 1989 жылы 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү деп жарыяланган. Дал эле ушул күнү биз эне тил макамын алганбыз. Алфавит белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйындысы. Кыргыз алфавити орус алфавитинин негизинде түзүлүп, 3 тамга ө, ү, ың тамгалары кошулган. Сиздер көрүп тургандай, кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар. Алардын 14-ü үндүү, 25-и үнсүз. Тамгалардын аталыштарына назар салабыз. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, М, Н, Ың, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, H, C, Ç, Ş, Ş, içkertүү белгиси, I, ажыратуу белгиси, Ю, Я. Достор, силер ойлонушуңар мүмкүн. Кыргыз тилинде 36 томга бар. Ал эми 39 тыбыш кайдан келди деп. Анткени биз ар бир тамга бирден тыбышты берет деп жогоруда сөз кылдык. Эми келгиле достор, биргеликте кайдан 39 тыбыш чыкканын чогуу анализдеп көрөлү. Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбыш боло албагандыктан аларды алып койгондо 34 тыбыш калат. Ал эми Е, Ё, Ю, Я тамгалары булар өз алдынча аталыштары жок, эки тамганын биригишинен жасалып жаткандыктан бул тыбыштарды дагы алып коебуз. Ошондо кыргыз тилинде 30 тыбыш калат. Ага кыргыз тилиндеги 6 созулма үндүүнү кошобуз. А, О, Ö, У, Ü. Ошентип кыргыз тилинде 36 тыбыш пайда болду. Андан кийин ичке жана жоон үндүлөрү менен келген К, Ги, Ж тыбыштарын кошкондо кыргыз тилинде 39 тыбыш пайда болду. Сөздү айрым-айрым угулган үндөр тыбыш деп аталат. Маселен, А, О, У дегенде кулагыбызга угулса, булар тыбыш. Ал эми ошол кулагыбызга угулган тыбыштарды белгилөө үчүн алынган шарттуу белги тамга деп аталат. Тыбышты угабыз, тамгаларды көрөбүз жана жазабыз. Жалаң гана үн катышып айтылган тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар, алардын 6-ы созулма, ал эми 8-и кыска. Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштардын классификациясына кайрыла турган болсок, тилге карай жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр деп бөлүнөт. Жоон үндүүлөрдү айтканда тилдин учу астыңкы тишке тийбей, артка карай тартылып, тилдин түбү бир аз өйдө көтөрүлөт. Маселен, А, О, И, У. Ичке үндүүлөрдү айтканда тилдин учу алга карай бир аз жүткүнүп, тилдин ортосу таңдайды көздөй көтөрүлөт да, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ичке чыгат. И, Ö, Ü. Ал эми эринге карай эрин үндүүлөр, эринсиз үндүүлөр деп бөлүнөт. Эрин үндүүлөр кыргыз тилиндеги айрым үндүүлөрдү айтканда эки эрин чормоюп, алга жүткүнчүктөйт. Демек эриндин жардамы менен айтылган тыбыштар эрин үндүүлөр деп аталат. О, Ö, У, Ü эрин үндүүлөрү болуп эсептелет. Эринсиз үндүүлөр айрым үндүүлөрдү алып, аба эркин чыгат, башкача айтканда эрин катышпайт. А, И, И. Жаактын ачылышына карай кең үндүүлөр жана кууш үндүүлөр деп бөлүнөт. Жаак кең ачылышы менен жасалган үндүүлөр кең үндүүлөр. А, О, Ö.
кууш үндүлөр жаактын кууш ачылышы менен тилдин өйдө көтөрүлүшү аркылуу жасалган үндүлөр ы, и, бу, ү. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштар созулушуна карай созулма үндүүлөр жана кыска үндүүлөр деп бөлүнөт. Созулма үндүүлөр кыска үндүүлөргө караганда созулуп айтылган, өз алдынча фонемалык касиетке ээ болгон үндүүлөр. А, О, Ö, Э, У, Ü. Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү тыгыш бар. Кыска үндүүлөр 8, алар созулуп айтылбастан кыска айтылган үндүүлөр А, Э, О, Ö, У, Ü, I, I. Ушул жерден баса белгилеп айтып кетиши нерсе I, I тыгыштардын созулмасы жок. Достор, силер кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштардын классификациясын көрүп турасыңар. Жогоруда сөз кылгандай, тилге карай жоон ичке деп бөлүнөт, эринге карай эрин эринсиз деп бөлүнөт, жаакка карай кең кууш деп, созулушуна карай созулма жана кыска деп бөлүнөт. Тамгаларынын жазылышына көңүл буралы. Кыргыздын төл сөздөрүндө тыгышы сөздүн башында келсе, менен, үнсүз тыгыштардан кийин же сөз аягында келсе, менен жазылат. Эл, эне, желек. Эгер и менен тыгыштары катар келсе, менен жазылат. Киет эмес, киет, чиет эмес, чиет. Орус тилинен же башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдө тыгыштары кандай жазылса, кыргыз тилинде дал эле ошондой жазылат. Экзамен, аэропорт, энесей, газета, мэр, сэр, поэма жана башкалар. Я, ю, йо тамгаларынын жазылышына көңүл бурабыз. Жазууда А, О, У, үндүү тыгыштары и тыгыштарынан кийин келсе, Я, ю, йо тамгалары менен жазылат. Аяк, туяк, кем, коён. Созулма О, У үндүүлөрү и тыгышынан кийин келсе, Йо, ю түрүндө жазылат. Маселен, боё, коюу. Орус тили аркылуу кабыл алынган сөздөрдө Я, ю, йо тамгалары орус тилиндегидей жазылат. Октябрь, костюм, шофёр, варенье. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштар үндөшүү жана үндөшпөөлүгүнө карата экиге бөлүнөт. Сингармония жана дисгармония. Сингармонизм бул үндөшүү закону. Соңку муундагы үндүү тыгыштар өздөрүнүн жасалышы боюнча алдыңкы муундагы үндүүлөр менен окшошот. Биринчи муундагы үндүү тыгыштар соңку муундагы үндүүлөрдүн сапатын аныктап, кийинкиси алдыңкысына көз каранды келет. Ошентип сөздүн тутумундагы үндүү тыгыштар сапаты жагынан бир кылка болот. Бири-бири менен үндөшүп турушат. Тыбыштык ушул кубулуш үндөштүктүн же сингармонизмдин маңызын түзөт. Сингармонизмдин эки түрү бар: тилдин күүсү же таңдай күүсү. Экинчиси эрин күүсү. Сөздүн биринчи муунунда жоон үндүү болсо, андан кийинки муундагы үндүү тыгыштар алар менен үндөшөт, жоон үндүү болушат. Эгер сөздүн алдыңкы муунунан ичке үндүүлөр орун алса, соңку муундагыларда ичке болушат. Башкача айтканда, сөз баштан аяк жоон же ичке үндүүлөрдөн куралат. Биринчи муундагы үндүү тыгыштар, соңку муундагы үндүүлөрдүн сапатын аныктайт, кийинкиси алдыңкысынан көз каранды. Маселен, үндүүлөрдүн тил күүсүнө карата ээрчишиси төл сөздөрдө негизинен сакталат. Төл сөздөрдүн курамында жоон үндүүдөн кийин адатта ичке үндүү келбейт. Маселен, жоон үндөрдүн схемасына кайрылалы. Биз сүйлөп жаткан сөздүн биринчи муунунда А тыбышы болсо, ошол сөздүн соңку мууну дагы А же ы тыбышына өзгөрө алат. Саман, самын. ы тыбышы биринчи муунда, соңку муунда ы же ага, кыпын, кырман. Биринчи муунда у тыбышы, соңку муунда уга же ага өзгөрөт, курулуш, курай. Биринчи муунда о, соңку муунда о же у кээде ага өзгөрөт, долоно, комуз, доола. Эми достор, силер эгер чындап көңүл буруп турсаңар, муну дароо эле байкадыңар. Анткени сүйлөмдө башында жоон үндүүлөр менен болсо, аягында дагы жоон үндүүлөр менен бүтүп жатат. Мунун өзү сингармонизм. Ал эми ичке үндүүлөрдүн схемасына кайрылалы. И, ü, ö булар ичке үндүүлөр. Сөз башында келсе, соңку муунда и же өгө өзгөрөт, эрмен, эрин, эрөл.
и биринчи муунда, соңку муунда и эге өзгөрөт, жилик ителге. Биринчи муунда ү, соңку муунда ү же өгө өзгөрөт, түтүн, күмөн. Биринчи муунда өгө же үйгө өзгөрөт, көпөлөк, көкүл. Эми дисгармонияга токтололу. Дисгармония үндөшүүнүн бузулушу, үндөшпөөчүлүк. Башкача айтканда, сингармонияга каршысы дисгармония болот. Кыргыз тилинде сингармонияга туура келбеген сөздөр көп. Алар негизинен чет тилдерден кабыл алынган сөздөр. Маселен, музыка, совет, гүлзар, дидар, лирика, шакет, дастаркон. Дидарды ала турган болсок, биринчи муунда ичке и турат, ал эми кийинкиси а болуп калды, жоон үндүү. Бул бири-бирине карама-каршы келип калды, ошондуктан мунун өзү дисгармония. Үндүү тыбыштардын тилдин күүсү боюнча карата бузулушу дисгармония деп аталат. Негизинен араб, иран, орус тилдеринен кирген сөздөрдө кезигет. Маселен, аңгеме, бейбаш, мугалим, кино, газета. Бир сөз ичинде жоон, ичке үндүүлөрдөн катар колдонулушу кээде кыргыздын төл сөздөрүндө да жолугат, бирок кеңири тарай алган эмес. Маселен, байке, байтик, байтик деп биз буудайды боолоп туруп тикесинен чөк-чөк карай өзгөрүүсү. Сөздүн биринчи муунундагы эрин үндүү у өзүнөн кийинки муунда турган кең үндүү ага таасирин тийгизе албайт. Маселен, кумалак, улар, умай, куюшкан, тузак. Эрин күүсүнүн бузулушу биринчи муунда о катышкан сөздөрдө да учурайт. Оолак, байла, тоодак, боола. Ээрчибес мүчөлөр эрин күүсү боюнча да, тилдин күүсү боюнча да уңгудагы үндүүлөр менен үндөшпөйт. Маселен, өзүбүз билгендей кор, кер, ман, стан, кеч, канкор, араба кеч, акетай, гүлчөтай, Түркменстан, Өзбекстан. Кыргыз тилинде эрин күүсү башка тилдерден кирген сөздөрдүн эсебинен бузулууда. Монгол тилинен шумкар, кунажын, куймак, кунан, араб тилинен курман, кожакмат, куса, орус тилинен пионер, комитет, командир. Мына ушинтип, достор, биз фонетикадан бир аз да болсо маалымат ала алдык. Үндүү тыбыштардын классификациясына кайрылдык. Сингармонизм, дисгармонияга токтолдук. Ал эми ушул эле сабактын үнсүз тыбыштар боюнча бөлүнүшүн 7-чи сабактан көрө аласыздар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун алдына жазсаңыздар болот.